Айымдар барыңыздарга кутман таңыңыздар менен сиздерди ушул жерде көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен биринчи сабак буюрса жаңы өнүгүүгө, жаңы ийгиликтерге, жаңы максаттарга, жаңы жашоого кадам таштай турчу күн. Барыңыздарды куттуктаймын бүгүнкү сабак менен, бүгүн ойгонгонуңуздар менен, бүгүн эрте турганыңыздар менен куттуктаймын. Жанагы ниети оңдолгон инсандын жашоосу оңдолот демекчи. Ниет коюп отуруңуздар. Буюрса мен ушул курстан жашоомду өзгөртүрөм. Жана бизде курстан курс, сабактан сабак өтүп көнүп калганбызго. Ниет кылыңыз, ушул сабак менин акыркы сабагым. Ушунчалык мен берилүү менен окуйм, берилүү менен жасайм. Ушул сабак акыркы сабагым менен токтотомун. Жашоомду түп тамыры менен өзгөртөм. Качанга чейин баштайм, аягына чейин чыкпайм деп өзүңүздөргө сөз бериңиздер. Дагы бир жазып койсоңуздар, мен угулуп көрүнүп жатамбы? Мен угулуп көрүнүп жатамын, жазып койсоңуздар. А то эфир сакталгандан кийин үнүм чыкпай калбасын. Могул музыканы угатасыздарбы? Я не брошу на полпути деген мен ушунчалык жакшы көргөн ыр. Мен кичине настроениям жок болуп калса же болбосо ордумда туруп калсам, токтоп калсам, бир нерсе баштасам, кыла албасам, дайым ушул музыканы окуйм. Неге мен жарым жолдо токтойт экенмин? Эмне үчүн мен жарым жолдо жасабай калтырып коет экенмин? Деп ушул музыканы уккандан кийин менде дароо мотивация пайда болот. Ошого мен сиздерге күндө эртең менен ушул музыка менен баштоону чечтим. Эгерде сиз дагы басып жүрүп баскыңыз келбей калса, тапшырманы жасагыңыз келбей калса, дароо Ёлканын Не брошу на полпути деген музыкасын коюп туруп, бир жолу уксаңыздар, дароо ордуңуздардан турасыздар да мага окуп жасап кетесиздер. Ссылкасын да жөнөтүп коемун Telegram каналга. Анан кыздар, тапшырма берилген сиздерге бир жума. Эмне үчүн бир жума берилди? Дароо эгерде сиздерди сабакты баштап кетсем, сиздерде стресс болмок да. Себеби биз 7-де туруп көнүп калганбыз, 8-де, мүмкүн кээ биркилер 10-да турат. Бирок деген биз 5:30-да туруп эле сиздерди дароо сабак аткарып жасап баштасам, эмне болот эле? Каршылыктар дароо башталмак дагы, баштаганыңызда аягына чыкпай калышыңыз мүмкүн болчу. Ошондуктан сиздер даярданганга, кызыганга, жана фитнес клубка барганда деле биз денебиз кызыганга бастырат, чуркатат го. Дал ошондой эле биз бир жума даярдандык. Ойлойм сиздерди ошол бир жумада күндө эртең менен туруп даяр болдуңуздар деп. Андыктан күндө эфирде болгонго аракет кылыңыздар. Анткени эфирде жандуу эфирде отургандын сезими такыр башка, энергетикасы башка. Ошондуктан болушунча жандуу түз эфирде болууга аракет кылыңыздар. Андан соң тапшырмаларды аткарган айымдар аткарды, азаматсыздар. Ал тапшырмалар бонустук тапшырмалар болгон. Биз сырткы дүйнөбүздү тазаламайынча жан дүйнөбүздү тазалаш бир аз кыйын да. Элестетиңиз, үйүңүз чачылып, ушунчалык кир болуп жатса, сиздин энергияңыз жок. Сиз мен берген практикаларды кантип жасайсыз? Ошондуктан эгерде сиз буга чейин берилген тапшырмаларды жасай элек болсоңуз, анда жасашыңызды талап кылам. Ар бириңиздер жасап жөнөтүңүздөр. Анан кинону сөзү көрүңүздөр. Уборка боюнча дагы кино берилген, аны да көрүңүздөр. Моимирди милдеттүү түрдө көрүңүздөр. Анткени Моимир кинону көргөндөн кийин мен өткөнкү сабакта деле айтканмын. Мен жан дүйнөмдү түп тамыры менен өзгөртүп, жашоомду түп тамыры менен өзгөрткөн кино дал ошол кино. Сиздер ал кинону көргөн соң сабак көрө элек эле уже жашооңуздар өзгөрөт. Көрсө мен тура эмес жашап жаткан турбаймын деп. Көрөбүз дагы, тапшырмаларды жасап, отчет жасабыз. Анан карап отурдум отчет жазганыңыздарды, басканы мынтип жазыпсыздар да. Мен садикке барып келдим. Көп жумуш жасадым, ошол жактарга бастым, ошол менен көп эле километр бастым деп жазыпсыздар да. Бул баскандын дагы өзүнүн эрежеси болот айымдар. Баскан учурда сиз даже 3 километр бассаңыз дагы телефонуңузду өчүрүп коюп, бүт жумуштарыңызды таштап коюп, даже 3 километр басыңыз, 2 километр басыңыз, бирок ошол басууга убактыңызды арнап туруп анан басыңыз.
Мен сиз азыр бир жумушуңузга барышыңыз керек, анан ошого кетип атканча эле анан басып коем дебестен, сиз ал жака кетип атып басып атып эмне кыласыз? Ошол жумушка шашып атып, фокусуңуз ошол жакта, мүмкүн садикке кетип атасыз, мектепке кетип атасыз, балдарыңызды алып кетип атасыз. Ошо садикке кечирип калбайын деп шашып алып кетип атасыз. Же болбосо тосуп алганы кетип атасыз. Сиздин бүт фокусуңуз эмне өзүңүздө эмес, небереңизде, ошол балаңызда болот дагы, фокусуңуз чачырайт. Баскандын дагы өзүнүн эрежеси болот. Ар бир баскан сайын ниет кылабыз. Басып жүргөндө кааласаңыз зикир айтсаңыз болот, кааласаңыз аффирмация айтсаңыз болот, кааласаңыз максаттарыңызды айтсаңыз болот. И ошол эле учурда Кудай менен түзмө түз байланышабыз. 8 километрге чейин өзү басып жүргөнүңүздө, биринчи басканыңызда түрдүү ойлор келе берет башында. Анан 2-3 километр баскандан уже ойлоруңуз азая баштайт. 7-8 километр болгондо кадимгидей өзүңүзгө тунасыз, кадимгидей Кудай менен түздөн түз байланыш болот. Ошол маалда сиз эгерде чын жүрөктөн каалаган максатыңызды Кудай мен ушул нерселерге жеткир деп сурансаңыз, сизге ошол нерсени көпкө жеткирбей эле берет. Андыктан фокусту бүт басууга коюп, нет коюп басабыз. Эми келиңиздер бүгүнкү сабакка өтөлүк. Бүгүн биздин сабагыбыз аябай сонун сабак. Мурда сабактарда дайыма максат менен баштасак, мында мен киммин деген суроого жооп берүү менен баштайбыз. Сиздерде болобу мындай? Мен киммин, бул жашоодо эмне кылып жүрөм, менин ролум кандай деп, жазсаңыздар. Мен киммин деген суроого издеген учурларыңыздар болгонбу? Же болбоду беле? Инсан качан өзүн тапмайынча, инсан ким экенин, бул жашоодо эмнеге жашап жүргөнүн максатын тапмайынча, бул жашоодо канча максаттарга жетсе деле, канча ийгиликтерге жетсе деле, ошол ийгилик бактылуу кылбайт да. Мен сиздер менен аябай жанагы кылып сүйлөшкүм келгенде, что сиздер жазып турсаңыздар, кайтарым байланыш кылып, буюрса бүгүн YouTube'да 1000 киши болуп калса, эртеңден буюрса YouTube'дан түз эфир кылабыз. Ошол жактан сиздер мага кайтарым байланыш кылсаңыздар болот экен. Пока бүгүнчө ушул нерсеге шүгүр кылып туралы. Ушунусуна да шүгүр, сиздер менен байланышып жатканыбызга. Буюрса эртеңден баштап бири-бирибиз менен эфирде сүйлөшүүгө сонун мүмкүнчүлүк болот. Көпчүлүк учурда инсандар келет да, мен разбор жасайм, билесиздер, жеке кабыл алып жүргөн кезде аябай көп жеке кабыл алууларды кылганмын. Анан ар бир жеке кабыл алууга келгенде, билесиздер, көрсөңүздөр керек, Инстаграмдан менмин деген ырчысына дагы, депутатына дагы, депутаттын аялына дагы, түрдүү ишкерине дагы, менмин деген блогерине дагы разбор жасаганмын. Ошол айымдардын баары келет эле дагы. Жана мен канча акча таап атам, канча ийгиликке жетип атамын. Бирок ошол ийгиликтеримден бир дагы рахат албаймын. Мен канча максаттарыма жетсем дагы ошол нерседен рахат алып бактылуу болбоймун деп келишет да. Анан айтамын, сиздин жан дүйнөңүз тынчпы, өзүңүздү инсан катары тапкансызбы деп ошентсем, ойлонуп калышат да. Көрсө ошол мен өзүмдү таппай жүрүптүрмүн. Дал сага мен ошол өзүмдү тапканы, жан дүйнөмдүн тынчтыгын тапканы келдим деп айтышат. Дал ошондой эле сиздерге дагы айтарым, сиз ошол акчага да жетесиз, байлыкка, бийликке, мансапка баарына жетесиз да. Бирок качан сиз өзүңүздү как инсан катары таппаганыңызда кайра артка келип өзүңүздү табууга туура келет. Ошондуктан сиздерге биринчи очередте өзүңүздү мен киммин деген суроого жооп берип, өзүңүздү инсан катары таап, анан алдыга кетишиңизди. Анткени фундамент жок болсо, сиз канча этаж үй салсаңыз деле, заңыратып үй салсаңыз деле, ошол үй 1 минутага дагы турбайт. Возможно, жамгыр жааганга чейин турушу мүмкүн, сел болгучакты турушу мүмкүн, землетрясение болгонго чейин турушу мүмкүн, бирок ошол нерселер болгон кезде жанагы сиз 3 этаж, 2 этаж кылып заңыратып үй салсаңыз деле чачырап түшөт да. Дал ошондой эле сиз өзүңүздү инсан катары мен киммин деген суроого жооп берип, жан дүйнөңүздүн тынчтыгын тапмайынча, сиз жеткен ийгиликтерден рахат албайсыз. Бул жерде мүмкүн жашыңыздарды жазып койсоңуздар, ким канча жашта. Ким канча жашта экенин жазып койсоңуздар да
Siz 18 жашта болуң, siz 30 жашта болуң, мүмкүн сиз 50 жаштасыз, мүмкүн 55, мүмкүн 60 жаштасыз да. Сиз канча жашта болсоңуз дагы ата энеңизге кызсыз, баласыз, эгерде эркек бала болсоңуз, жолдошуңузга аялсыз, балдарыңызга апасыз, коомдо сиздин бир ордуңуз бар. Мүмкүн сиз бир жумушта иштейсиз. Ошол жумушта сиздин мүмкүн ал жерде сиз директор болсоңуз, директор катары ордуңуз бар. Эгерде сиз жөнөкөй жумушчу болсоңуз, жөнөкөй жумушчу катары ордуңуз бар. Бирок биз өзүбүздүн ордубузду таппай эле башаламан жашоодо жашай беребиз. Башында кичинекей кезибизде биздин ата энебиз чоңойтот, 18 жашка чейин биз аргасыз алардын колунда болобуз, алардын карамагында болобуз. Алар бизди урушса да, кыйкырса дагы чыдап жашоого туура келет. Чыдап жашаганбыз, мүмкүн апабыздан урушун укканбыз, мүмкүн кальтагин жегенбиз. Баарыбыз эле моюнга алыш керек, баарыбыз эле ошондой жашоодо жашаганбыз. Анан 18 жашка чейин зорго чыдап жашаганбыз да, 18ге чыккан соң турмушка чыктык. Кээ биркилер окуду, окугандар окуду, андан кийин мүмкүн турмушка чыгып кеттиңиз. Бирок качан биз турмушка чыккан кезде баары өзгөрөт. Сиз уже чоңоюп переходный возрастка өтө баштаганда эле баары өзгөрөт да. Айрыкча биз апабыз менен атабызга акыл үйрөтүп баштайбыз. Айрыкча бирди төрөгөндөн кийин сиздер да болду эле жазып койсоңуздар деле болот. Көпчүлүк мага разборго келишкенде, разбор жасаганда причинасын табабыз да ошол жерде 90% айымдар апасына апа болуп алышат да. Кантип апасыны тарбиялагысы келет, жашоонусун өзгөрткүсү келет. Сиз өзүңүздү карабайсыз, өзүңүздү карасаңыз, же болбосо буга мындай мамиле кылсаңыз, бул менен мындай катташсаңыз, буга мындай жасасаңыз мамиле деген сыяктуу сөздөр менен апа болуп алат. Бирок деген биздин жашоодо жана эле айтып кеттим, атабыз менен апабыздын жанында кыз катары, жолдошубуздун алдында аял катары, бала катары, балдарыбыздын жанында апа катары ордубузду билбеген кезде, башаламан кезде биз ордубузду таппайбыз дагы, жашообуздан аксай беребиз. Анан чөйрөбүз, жана эле айттым, чөйрөбүз, коллегаларыбыздын жанында биз өзүбүздүн инсан катары ордубуз бар. Бирок тилекке каршы мындай, мүмкүн сиз психологияны окудуңуз, мүмкүн жашоо турмуш менен быштыңыз, бирок жанагы болот го, сиз жана өзүңүзчө эле кеңештериңиз менен кеңеш айта бересиз. Бирок деген сиздин бир кеңешиңиз бир инсандын жашоосун оңдосо, бир инсандын жашоосун талкалап салышы мүмкүн да. Ошондуктан мындан ары атаңыз менен апаңызга апа болбоңуз. Ал инсандар канча ката кетирсе дагы, кандай жашоодо жашаса дагы, ал инсандардын өзүнүн тандоосу, өзүнүн жашоосу, ошол инсандар кандай жашоодо жашап жатса, демек бул алар ошол нерсени каалайт. Сиз миллион жолу барып айтыңыз, миллиард жолу барып айтыңыз, канча сиз ал инсандардын жашоосун өзгөрткүңүз келсе дагы сиз өзгөртө албайсыз. Дал ошондой эле сиз чөйрөңүздүн, жакындарыңыздын жашоосун да өзгөртө албайсыз. Эгер сиз өзгөртө албасаңыз, ошол инсандардын жашоосун анда эмнеге кереги жок кеңештерди бересиз. Азыр жачи психологдор эле көбөйдү го. Мен даже сиңдиме айтам да, ордуңда бол, апама акыл үйрөтпө, ал психологияда окубайт сиңдим болбосо, бирок жашоону бир аз түшүнүп билип алып эле мынтсеңиз, тигинтсеңиз деп эле акыл үйрөтүп келе берет да. Анан бир аз психологияны түшүнгөн соң, мисалы сиз даже ушул жерде окуп кетип деле апа психологияда мынтыш керек экен, апа кызына мынтпеш керек экен, кызы апасына мынтпеш керек экен деп дагы барып айтпаңыз. Сиз ушул жерде үйрөнүп жаткан, билип жаткан билимди өзүңүз колдонуңуз. Өзүңүз колдонуу аркылуу жашоодо кыймыл аракетиңиз менен көргөзүңүз. Ошол кыймыл аракетиңизди көрүп инсандар сизди карап өзгөрүлсүн. Барып оозуңуз менен эмес. Кээде болот, мисалы сиз акыл үйрөткөн кезде
акыл үйрөткөн жакшы көрөбүз го баарыбыз. Мүмкүн сиз айтып жатасыз, кеңешиңиз менен бөлүшүп жатасыз, бирок ошол эле учурда ошол кеңешти жасаган нерсени кыла албайбыз. Жада кетсе, мисалы, сиздин досуңуз чалып атат, күйөөм менен ушинтип урушуп кеттим, ушинтип кыйналып атам десе, эмне дейбиз? Мынтип кой да, анан тигинтип кой да, мынтип сүйлөп кой да дейбиз. Бирок деген сиздин жашооңузга келсе, ошол нерсени кыла алар белеңиз деген суроону бериңиз өзүңүзгө. Ошондуктан досум, даже ошентип кайрылган тагдырда дагы, досум, туура сени түшүнүп турам, аябай сен үчүн күйүп турамын, бирок жан дүйнөңдү укчу, жан дүйнөң эмне деп атат? Сиз ошол инсанды угуп гана, түшүнүп гана жардам бере аласыз. Качан, мисалы, ажырашып кет десеңиз, элестетиңиз, бир үй бүлөнүн бузулушуна себепчи болосуз. Бул жерде эмне? Закон баланса бузулат, ал инсандын кармасын аласыз, билбеген абалда. Биз лап этип сүйлөп коебуз, анан баары бир карма жазыла берет, баары бир балансты буза беребиз дегендей. Ошондуктан мындан ары сиз атаңыз менен апаңызга апа болбостон, ал инсандардын жашоосун өзгөрткөнгө аракет кылбастан, сиздин бул жашоого жаралганыңызга, бүгүн турганыңызга, бүгүн ойгонгонуңузга ошол эки инсандын түздөн түз чоң салымы бар экенин билип, ыраазы болуп гана жашаңыз. Туура билем, биз кийинки жумада таарыныштар боюнча иштейбиз ата энеге болгон, бирок бул жумада биз мен киммин деген суроого өзүбүздү инсан катары табабыз. Ошондуктан таарыныштар жөнүндө сүйлөбөйбүз. Азыр сабак бүткөндөн жазышыңыздар мүмкүн да. Ал инсандарга таарынып атсам кантип ыраазы болом деп, ал жөнүндө кийинки жума сүйлөшөбүз. Сиз канча таарынсаңыз дагы, канча капа болсоңуз дагы, канча сизди жан дүйнөңүздү оорутса дагы, ошол нерселердин баарын ата энеңиз билбеген абалда берип алган. Мисалы, сиз деле балдарыңызга канчалык деңгээлде бир нерсе керек болсо максимум табып бергенге, жасап бергенге аракет кыласыз. Дал ошондой эле сиздин ата энеңиз дагы өздөрүндө эмне болсо ошол нерсени максимум сизге берген. Мүмкүн жебей ичпей чоңойткон, мүмкүн болушунча аракет кылган сиздин бул жашоодо бардык нерсеге жетишиңиз үчүн, досторуңуздун алдында жакшынакай кийинип жүрүшүңүз үчүн, татыктуу жашооңуз үчүн максимально аракет кылган. Сиздин азыркы барекениңиз, аракеттериңиз, ийгиликтериңиздин баары, мүмкүн сиздин характерлериңиздин баары благодаря ата энеңиз үчүн. Ошондуктан биз артты карап кылчайып ата энебизге ыраазы гана болушубуз керек, анткени ошол эки инсан бар үчүн. Андан кийин жолдошубуздун ордунда ар дайым биз аял позициясында болушубуз керек. Качан биз аял позициясында болбой калган кезде биз жашообузда ушунчалык кыйналабыз, аялдар, ыйлайбыз, өксүйбүз, капаланабыз, дайыма муң менен жашайбыз. Дал ошол нерседен мен дагы өткөм. Качан мен жолдошума аял эмес, апа болуп, анын ордуна күйөө болуп, дос болуп, бүт ошол үй бүлөлүк жашоодо бүт жоопкерчиликти алып алганым үчүн, өзүмдү инсан катары жоготуп койгонум үчүн мен мамиледе аябай аксап кыйналганмын. Ошол эле учурда аябай семирип, балам ооруп, бүт жүктү мен мойнума алып жашаганмын. И в конце эмне кылганмын? Жолдошумду күнөөлөп жатып калганмын. Бирок качан психологияга келгенде түшүндүм, көрсөм мен жолдошума апа болуп алганымды, жолдошума күйөө болуп алганымы, күйөөмө дос болуп алганымы только аял эмес. Качан биз аял болгонду үйрөнгөндө, ошондо гана биз үй бүлөбүз менен, жолдошубуз менен бактылуу болобуз. Бул жерде аял болгондон дагы көбүнчө биз өзүбүздү как инсан катары тапканыбызды, айрыкча биз кичинекей кезибизде ата энебизден сүйүү мээрим албай чоңоебуз дагы, турмуш жашоосуна узап кеткен соң болду, ошол жашоодо жолдошум мени бактылуу кылат деп жолдошубузга байлана алабыз. Жазып койсоңуздар болот, эгерде сиз өзүңүздү унутуп жолдошуңузду деп жашап жүрсөңүз, же болбосо өзүңүздү унутуп балдарым деп жашап жүрсөңүз, но только өзүңүз үчүн эмес, башка инсандарды деп жашап жүрсөңүз, анда мен деген сөздү жазып койсоңуздар болот. Качан биз өзүбүздү унутуп, күйөөбүздү жанагы фокус вниманияны баарын жолдошубузга коюп, центр внимания кылып, ошол Кудай, ошол биздин бар жогубуз, ошол биздин
тапканыбыз бар экенибиз ошол болгон кезде бир күнү мүмкүн ажырашып кетебиз, мүмкүн жолдошубуз бул жашоодон өтүп кетет, түрдүү тагдыр, түрдүү сыноолор болот. Жолдошубуз мүмкүн бул жашоодон өтүп кеткен кезде эмне жашоодон анан бүт жашоону күнөөлөп, анан ыйлап сыктап жатып калабыз. Андыктан өзүңүздү унутпаңыз. Эркек ишенип коюңуздар, качан аял өзүн жакшы көрүп, өзүн сүйгөн кезде эркек ошол инсанды сүйөт. Качан сиз кечки эркекке байланып, жалдырап, жармаша берген кезде тескерисинче сизди эмне даже полтряпкага дагы теңебей калат. Мен дал ошондой эле сөздү мен жолдошумдун өзүнүн оозунан укканмын. Ошондо мен ушунчалык шок болгом, өксүп ыйлагам даже. Аны мага бетим айткан эмес. Биз Москвада жашачук, анан урушуп кеттик экөөбүз. Досу дагы биз менен чогуу жашачу, анан досу менен кухняда сүйлөшүп отурат да. Мен кечке чала берет элем, кечке жаза берет элем, бир жака кетсе болду, кызганып жатып калат элем, кайсы кыз менен жүрөт, эмне болуп жүрөт. Анан жолдошум досуна айтып атат да, өзүнүн жашоосу жок, өзүн вообще карабайт. Ушу кечке кызганган, чалган, жазган, биротоло жанагы апасы менен атасына байланган баладай болуп, байланып жармашып алган дегенде мен жанагы башымдан бирөө суу куюп, башыма бирөө балта менен бир чапкандай болгон да. Дал ошондой эле сиздин күйөөңүз дагы сиздин бетиңизге дал ошентип айтпаса башка инсандарга айтат сизге. Элестетиңиз, мен ошол нерсени мен өзүм угуп атканымды. Ошондуктан кечке байланып кызгана бербейбиз. Качан инсан как инсан катары, өзүн аял катары таппаган кезде, өзүнө болгон баасы төмөн болгон кезде эркекти кызганат, эркекке байланат, эркекке жармашат. Сизди жада кетсе балдарыңыз да кармап тура албайт да. Күнү келип сизди таштап мүмкүн, эгерде башка сизден жашыраак бирөөнү сүйүп калса. Жана эле айтып кеттим, мүмкүн турмуш сыноо, ичер суусу түгөнсө бул жашоодон өтүп кетиши мүмкүн. Дал ошол кезде сынып кыйналып калбаш үчүн сиз инсан катары өзүңүздү таап, фокусту өзүңүзгө коюшуңуз керек. Бирок ошол эле учурда үй бүлөңүздөрдү сактап жашашыңыздарды каалайм. Анткени ажырашканда эч бир инсанга кеңеш бербеймин, психолог катары дагы. Ошол эле учурда өзүм ошол нерсени жашап өткөн инсан катары сиздерге кеңеш бербеймин. Анткени сиз айтышыңыз мүмкүн, азыр 3 баласы менен, 10 баласы менен турмушка чыгып атышат, керек болсо бойдоктор алып атат деп. Анткени мен жакындарыма деле ушундай кеңеш берсем, айтышат да, азыр 3 баласы менен деле бойдок балдар алып атпайбы деп. Да, алат. Сизди 10 балаңыз менен, 15 балаңыз менен, хоть 20 балаңыз менен деле алат. Бирок ошол инсан сиздин балдарыңызга ата болуп бере албайт эч качан. Айрыкча биздин кыргыздын эркектери даяр эмес. Москвадагыдай, чет өлкөдөгүдөй балдарыңызды өз баласындай кабыл алганга. Дал ошол үчүн балдарыңыз үчүн дагы сиз жолдошуңуз менен бактылуу болуп жашаганга аракет кылыңыз. Мен кетирген катаны кетирбеңиз. Сиз качан бактылуу болосуз? Сиз өзүңүздү бактап, баалап баштаганыңызда. Анан өзүн баалап бакташ керек десе эле, ой, мен өзүм баалашым керек, бакташым керек деп эго менен эмес, мындай адекваттуу түрдө өзүңүздү баалап бактап, жанагы ичиңиздегини ачык айтып үйрөнүп, эмнеге көнгөнбүз? Биз дайым газетага ороп, тигинин аялы гүл алып келип бериптир деп намек менен айтып көнгөнбүз, Жаңылай WhatsApp группаны карап койчу, пожалуйста, жазып атышат, кире албайчы. Намек менен айтып көнгөнбүз, сиз чоң позицияга өтүп, жолдошуңуз менен отуруп, мамилеңизди жакшыртканга аракет кылыңыз. Мамилеңиз качан жакшырат? Күйөөңүз менен чоң инсан катары отуруп алып, туура, мен ушул малга чейин ушинтип жашаганмын, бирок мен ушунчалык жан дүйнөм менен кыйналып кеттим. Кел мынтип жашайбыз дегенде кантип, сизге эмне кылса жагат сизге? Мага сен ушундай мамиле кылганың жагат, менга комплимент айтып турсаң жагат, анча-мынча мага гүл берип турганың жагат, сураны сенден бес повода деле гүл берип турчу, мен ыраазы боломун, мен сага ыраазымын деген сөздөрдү айтуу аркылуу биз мамилебизди жакшыртырабыз. Сиз өзүңүз окуп алып эле, сиз өзүңүз түшүнөсүз анан. Бирок деген эркектер мындай да, биз аялдар ушунчалык акылдуубуз, баары нерсеге акылыбыз жетип турат, бирок ошол эркектер
биз түздөн түз айтмайынча, айтып жеткирмейинче жетпейт. Ошон үчүн мамилеңизди жакшыртырамын десеңиз, жолдошуңуз менен отуруп алып, биринчи эле претензияңызды айтпастан ыраазычылыгыңызды айтып, сен бары мен апамын, сен бары мен аялмын, бирок ошол эле учурда мен сени менен кыйналып кеттам, ушул мамилелериң жакпай атат, ушул кылыктарың жакпай атат, кел мамилебизди жакшыртырабыз, экөөбүз бактылуу болсок балдарыбыз деле бактылуу болот го деген сыяктуу сөздөрүңүз менен мамилеңизди жакшыртырыңыз. Андан кийин азыр бул жөнүндө практика жасайбыз. Практикада өксүп ыйлайсыздар. Ар бир практикада ыйлайсыздар. Ошон үчүн ар бир сабакка платочка менен келиңиздер. Андан кийин бала менен апанын орду. Биз көпчүлүк учурда айрыкча 50-60 тагы аялдар жакшы билет. Кичине жашоосу өткөндөн кийин балдарына бала болуп алат. Алардан сүйүү мерим күтүп, биз көпчүлүк учурда ата энебизден сүйүү мерим албайбыз. Турмушка чыгабыз дагы ал инсандан сүйүү мерим албайбыз. Конечно, албайбыз. Ал инсан өзүнүн атасы менен апасына меримине тойбогон инсан. Анан бизге кантип сүйүү мерим берет да. Анан сиз 50-ге чейин күйөөңүздөн жакшы сөз, жакшы мамиле күтпөйсүз дагы, өмүр бою эч бир инсандан сүйүү мерим албайсыз дагы. Балдарыбыз чоңойгон кезде ошол балдардан биз мерим, жылуулук күтүп жашай беребиз да. Жакшы сүйлөп койсо ошол нерсеге сүйүнүп, 50-60 аялдар болсо жазып койсоңуздар, сизде ошондой сезимдер болгонбу же болгон эмеспи? Жакшы сүйлөп койсо, ошол нерсеге сүйүнүп, белек берип койсо сүйүнүп, балдарына внимание күтүп, комплимент айтып коюшсун, ыраазы болгонун айтышын каалап эле балдарына бала болуп жашай берет. Эгерде сиз 50-60 болсоңуз, дал ушул нерсени токтотуңуз, анткени сиз балдарыңыздын алдында күчтүү болуп апа болушуңуз керек. Эгерде сиз 30-40 болсоңуз, мүмкүн сиз ал убакытка жете элек болсоңуз, демек сизге сонун сабак, что балдарыңызга дайым күчтүү апа болгонго. Анткени сиз деле ойлоп көрсөңүз, 30 жашыңызда жада кетсе, жашооңузда кыйынчылык болуп атса, анан кийин сиз апаңызга чалып алып, кыйналганыңызды, арманыңызды айтканыңызда апаңыз сизди колдоп, эч сарсанаа болбо, мен артыңда, мен бармын, мен пока тирүүмүн, сен эч нерседен ойлонбо, кыжалат болбо десе, кандай сүйүнөсүз. Эгерде сиз ошол эле маалда айтып атсаңыз, даже айткыңыз келип чалса, апаңыз өзү арманын айтып атса сизге, атаң менен ушундай мамиле болуп, анан атаң мени уруп же урушуп, атаң мени измена кылып деп апаңыз ушинтип айтып атса, жанагы жерде заманаңыз курганы ошол деп айтып кое бериңиз. Анткени ишенгениңиз, күчтүүңүз апаңыз болуп атса, апаңыз сизге арманын айтып жатса, ошол жерде эң оор сезимден өтөрү жок. Ошондуктан сиз өзүңүз деле дал ошол чоңойгон кезде балдарыңыздын ордуна өзүңүздү койсоңуз, сиз балдарыңыз курагында кезде апаңыздан эмнени каалагансыз, дал ошондой эле балдарыңыз сизден азыркы учурда ошол нерсени каалайт. Ошондуктан дайым күчтүү апа болгонго аракет кылыңыздар. Билем, кыргыздын айымдары дайым күчтүү, дайым мыкты. Андыктан балдарыбызга ар дайым күчтүү, сулуу, бактылуу апа болгонго аракет кылыңыз. Качан эне бактылуу болгон кезде бала бактылуу болот. Качан апа ийгиликтүү болгон кезде ийгиликтүү болот. Ошондуктан эгерде сиз жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, дароо балдарыңызды ойлоңуз. Мен балдарым кийин мага окшоп бактысыз болушун, мага окшоп ыйлап калышын, мага окшоп сыздап калышын каалабайм. Балдарым бактылуу болушун каалайт экем, демек мен өзүм бактылуу болушум керек. Ойлоп көрсөңүз, кичинекей кезиңизде сиз мектептен, мүмкүн көчөдө ойноп, үйүңүзгө кирсеңиз, апаңыз менен атаңыз урушуп, талашып, возможно, мушташып, апаңыз ыйлап отурат, жанагы жерде бактысыз болуп отурат. Анан сиз жанагы ситуацияны көрүп эле, сиздин настроенияңыз ушунчалык жакшы болсо дагы, дароо апаңыз менен кошо ыйлагансыз, апаңыз менен кошо настроенияңыз түшкөн, эмне кылсам апама жардам бере алат экем, эмне жасасам апамды күлдүрө алат экем, эмне кылсам апамдын настроениясын көтөрө алат экем
деген сезим болгон. Дал ошондой эле сиз апаңыз бактылуу болбогон кезде, сиз бактылуу болуп күлүп жайнай албагандай эле дал сиз бактысыз болсоңуз, сиз көзүңүздө муң кайгы ый болуп турган кезде балдарыңыз эч качан бактылуу болбойт. Сиз айтышыңыз мүмкүн да, жок мен ыйлаганымды балдарыма көргөзбөйм, кайгырганымды көргөзбөйм депчи. Бизде деген подсознание бар. Биз жан дүйнөбүз менен сүйлөшөбүз, инсандар менен, балдарыбыз менен, ата энебиз менен, айрыкча эне менен баланын бири-бирине болгон связи ушунчалык өтө күчтүү, бири-бирин ушунчалык катуу сезип турат. Байкайсыздарбы? Апабыздын деле түшүмө кирип калыпсың, балам жакшысыңбы, түшүмдө кыйналып атпсың, жашооңдо баары жакшы элеби деп. Дал ошондой эле апа дагы баланы түздөн түз сезип турат, и бала дагы апаны түздөн түз сезип турат. Сиз сыртыңыздан кайгырып, ыйлаганыңызды көргөзбөсөңүз дагы сиздин жан дүйнөңүз кайгырып турганын балдарыңыз түздөн түз сезет. Ошондуктан балдарыңыз үчүн дагы сиз бактылуу болуңуз. Сиз жана айтып кеткенимдей эле ата энеңизге кызсыз, сиз 50 жашта болсоңуз дагы, 30 жашта болсоңуз дагы ата энеңиз үчүн дале да эркелеген, кичинекей кызсыз, жолдошуңуздун алдында аялсыз, балдарыңыздын алдында апасыз. Сиздин жумушуңузда мүмкүн директор катары, жумушчу катары ордуңуз бар. Чөйрөңүздүн артында бир досуңузга дос, бир коллегаңызга коллега катары ордуңуз бар. Дал ошондой эле ушул айрыкча үй бүлө мүчөлөрүндө ордуңузду тапканыңызда ошол мен киммин деген суроого жооп бересиз. Эми айымдар, баарыбыз практика жасайбыз азыр. Бул нерсени айтып эле койгону менен эч нерсе өзгөрбөйт. Биз качан подсознаниеде өзгөрткөнүбүздө баарыбыз азыр эми олтурабыз. Практикага даярсыздарбы, айымдар? Сонун практика жасайбыз. Ар бир сөздү жан дүйнөм менен терең сезип, сиздерге сонун практика жаздым. Бүгүн 4-тө туруп алыптырмын. Аябай күттүм эфирдин болушун, сабактын башталышын. Жазып койсоңуздар, айымдар, практика жасаганга даярбызбы? Сабактын эң сонун жери практикада. Анткени сиз акылыңыз менен теорияда уга өргөн менен эч нерсе өзгөрбөйт, пока биз практикада подсознательно өзгөртпөсөк. Ошондуктан бул практиканы берилүү менен жасаңыздар, ниет коюп жасаңыздар. Даярбыз дейт. Анда баарыбыз тетрадь ручкабызды бүт бар жогубузду четке коебуз дагы, олтурабыз дагы, көзүбүздү жумабыз, практикага даярданабыз. Көзүбүздү жумабыз. Олтуруп жасайбыз бул практиканы. Жата албаңыз, уктап каласыз жатсаңыз. Көзүбүздү жумабыз дагы, ниет коебуз, ушул практиканы жасоо аркылуу ушул максаттарыма жеттим. Акча көп, акча таап атам, бактылуумун, ийгиликтүүмүн, машина алдым, үй алдым деген сыяктуу максаттарыңызды айтып ниет кылыңыз. Терең дем алып мурдуңуз менен демиңизди чыгарып, дагы бир жолу терең дем алып, демиңизди чыгарып, дагы бир жолу терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Бүт турмуш тиричилигиңизди, жашооңузду четке коюп, денеңизди бош коюңуз. Дагы бир жолу дем алабыз, дем чыгарабыз.
Men gözüңüzdü açыңыз demейинче gözүңүздү açпайсыз. Эми элестетиңиз. Азыр сизге жаккан жайдасыз. Мүмкүн ал азыр сиз олтурган үй, тала, токой, мүмкүн сизге жаккан көл. Ушунчалык жымжырт сиз олтурган жер, сизден башка эч ким жок. Болду, ушунча денеңизди бош коюңуз. Эми элестетиңиз, сиз турган жерде алдыңызда атаңыз пайда болду. Атаңыз бул жашоодо барбы, жокпу, ага карабастан элестетебиз. Атаңыздын көзүнө караңыз. Эми сыртыңызга мени менен кошо айтыңыз сыртыңыздан чыгарып. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди чексиз жакшы көрөм. Ыйлағыңыз келсе ыйлаңыз, карманбаңыз. Ата, мен канча жашка чыксам да, мен сиздин кичинекей кызыңызмын. А сиз менин атамсыз. Сиз бар, мен бармын. Ата, мен кичинемин, сиз чоңсуз. Сиздин жашооңузда менин кыз катар ордум бар. А менин жашоомдо сиздин ата катар ордуңуз бар, ата. Ата, мен сизге ыраазымын. Мен сизге чексиз ыраазымын, ата. Мага берген жашоого, өмүргө ыраазымын. Сиз ыраазычылык айткан кезде атаңыз сизди катуу кучактаганын сезиңиз. Сиз атаңыздын мойнунан кучактап, атаңыздын сүйүүсүн, меримин сезиңиз. Атаңыз сизди чексиз жакшы көрөрүн, бирок ошол эле учурда эч качан айта албаганын сезиңиз. Бирок атанын кызга болгон сүйүүсү, мерими чексиз экенин сезиңиз. Сиз азыр канча жашта болсоңуз дагы кичинекей кыздай эркелеп кучактаңыз атаңызды. Атаңыз сиздин чачыңыздан сулап атканын сезиңиз, жакшы көрүп аткан сезимдерин билдирип жатканын сезиңиз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Эми атаңыз сизди кой берип, апаңызга жөнөтүп жатканын сезиңиз. Алдыңызда апаңыз турат эми. Эми бүт фокусуңузду апаңызга коюңуз. Апаңыздын көздөрүнө караңыз. Менин менен кошо сыртыңызга чыгарып кайталаңыз. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди чексиз жакшы көрөм, апа. Апа, сиз бар, мен бармын.
Dagы da ыйлagыңыз келсе ыйлаңыз, карманбаңыз. Апа, сиз чоңсуз, мен кичинемин. Апа, канча акылдуу болсом да, канча ийгиликтүү болсом да, сиз менден күчтүүсүз, акылдуусуз. Анткени сиз бар үчүн мен жаралганмын. Сиз акылдуу болгон үчүн мен акылдуумун. Сиз ийгиликтүү болгонуңуз үчүн мен ийгиликтүүмүн. Апо, мен сизге ыраазымын. Мен сизге чексиз ыраазымын. Апа, сиздин жашооңузда менин кыз катары ордум бар. А менин жашоомдо сиздин апа катары ордуңуз бар. Эми апаңыз сизди кучактап, башыңыздан сылап, денеңизден сылап жакшы көрүп атканын сезиңиз. Сиз канча жашта болсоңуз дагы апаңыздын жанында кичинекей кыз экениңизди сезип, ушунчалык эркелеп кучактаңыз. Апаңыз сизди чексиз жакшы көрөрүн, сиз үчүн болгон аракети менен баардык нерсени жасаганын, апаңыз сиз үчүн баардык нерсеге даяр экенин сезип кучактаңыз. Эми апаңыз сизди чоңойтуп, турмуш жолуна узатып жатканын сезиңиз дагы, алдыңызда жолдошуңузду элестетиңиз. Жолдошуңуз болсо да, сиз бойдок кыз болсоңуз дагы элестетиңиз. Келечектеги жолдошуңузду элестетиңиз. А жолдошу барлар жолдошун элестетет. Көзүнө караңыз. Сыртыңызга чыгарып, менин менен кошо кайталаңыз. Мен сага ыраазымын. Сен бар менин аялымын, апамын. Мен сенин апаң, досуң эмесмин. Мен сенин аялыңмын. Менин жашоомдо сенин күйөө катары ордуң бар. А менин сенин жашооңдо аял катары ордум бар. Мен сага ыраазымын. Эми жолдошуңуз сизди эркек катары, күйөө катары сизди кучактап, коргоп жатканын сезиңиз. Ал сизди буга чейин деле коргогон болгону мүмкүн. Билбей калдыңыз, таарыныштар аркылуу унутуп калдыңыз. Бирок ошол эле учурда ушул инсан бар, сиз апа экениңизди сезиңиз. Канча инсандар балагазар, бирок ушул жолдошуңуз бар үчүн сиз апасыз, аялсыз. Ушунчалык ыраазычылык сезими менен кучактаңыз. Эми балдарыңызды элестетиңиз алдыңызда. Балдарыңыз болсо да, болбосо да элестетиңиз. Эми балдарыңыздын көзүнө караңыз. Ушунчалык энелик сүйүү, мээрим менен караңыз, жылуулук менен караңыз. Мени менен кошо сыртыңызга чыгарып айтыңыз: балдарым, мен силерди жакшы көрөм. Мен силерди чексиз жакшы көрөм. Балдарыңыз жүгүрүп келип, сиздин мойнуңуздан катты кучактап атканын сезиңиз. А сиз алардын чачтарынан, денесинен сылап, чексиз сүйүү, мээримиңизди көргөзүп, билдирип жатканыңызды сезиңиз.
Ушунчалык балдарыңыз жыргап жатканын сезиңиз. Ушул убакта ыйлаңыз келсе ыйлаңыз, карманбаңыз. Балдарыңызга айтыңыз. Балдарым, силердин жашооңордо менин апа катары ордум бар. А менин силердин жашооңордо апа катары, силер менин жашоомдо бала катары ордуңар бар. Балдарым, мен силерге ыраазымын. Мени апа кылып тандап келгениңерге ыраазымын. Эми азыр баарын четке жылдырыңыз дагы. Ошол турган жериңизде алдыга карай 1, 2, 3 кадам таштаңыз. 3 кадам басканыңыздан соң алдыңызда чоң күзгүнү көрүңүз. Ал күзгү бутуңуздан башыңызга чейин бүт денеңизди көргөзүп турганын сезиңиз. Ошол күзгүгө жакын кадам таштап барыңыз. Күзгүгө караңыз. Эми күзгүгө барып өзүңүздүн көздөрүңүзгө караңыз. Көздөрүнөн эмнени көрүп турасыз? Өзүңүздүн кубанууңузду, бактылуулугуңузду, мүмкүн кайгы капаңызды көрүп турасыз. Дал сиз күзгүдөн көрүп жаткан инсан бул сизсиз. Ушул инсан сизге ушул малга чейин баарына чыдады. Сиз ушул инсанды канча капа кылдыңыз, болбогон нерселерге ыйлаттыңыз, башка инсандарга ыңгайлуу кылдыңыз, таарынттыңыз, капаланттыңыз, күнөөлүү сезимге батырдыңыз. Ушул инсанды барктабадыңыз, баалабадыңыз. Ушул инсан сиз үчүн баарына даяр болду, чыдады, сизди күттү. Канча инсан сизди таштап кетти. Мүмкүн жакыныңыз, досуңуз, коллегаңыз болбогон нерселер үчүн сизди таштап кетти. Мамилени үзүп кетти. Бирок ушул айнектен карап турган өзүңүз жашооңузда эмне болсо дагы сизди эч жака таштап кетпей, дагы да сиз менен баарына чыдап келет. Сизди күтүп келет. Канча инсандар сизди таштаса дагы, ушул инсан сизди 1 минутада дагы, 1 секундага дагы сизди таштаган жок. Сиз бактылуу болгон кезиңизде да, кайгы болуп, капаланып турган кезиңизде да таштаган жок. Күн келди өзгөрүүгө, ушул инсанды кабыл алууга. Денеңизди силкип туруп, жанагы күзгүдөгү өзүңүзгө башкача көз караш менен караңыз. Эми дал ушул инсанга сөз бериңиз. Өз атыңыз менен айтып, мен сага сөз беремин. Мындан ары ушул инсан үчүн эмне жасайсыз? Ар ким өз сөзүнү берсин. Мындан ары сени башкаларга ыңгайлуу кылбайм. Мен сени таарынтпайм, капалантпайм. Мен сени күнөөлүү сезимге батыртырбайм, өкүндүрбөймүн. Жөндөн жөн ыйлатпаймын. Мындан ары сенекөбүз өнүгөбүз, өсөбүз, ийгиликтүү болобуз, максаттарыбызга жетебиз. Эмне баштасак аягына жетебиз. Мен сени мындан ары баалайм, барктайм. Дайым сени сүйөм. Мен сени жөн гана кандай болсоң ошондой кабыл алам. Мен сага ыраазымын. Мен сени канча кыйнасам да, канча ыйлатсам да, канча капа кылсам да, канча күнөөлүү сезимдерге батырсам да,
Sen meni taştabagaныňa razymyn. Mende sende men barmyn. Emi elestetiňiz, güzgüdägi özüňiz güzgüne jarıp çygyp sizdi kuçaktap jatkanyň, özüňizdi gatty kuçaktaňyz. Akyrky jolu özüňizdi kaçan kuçaktadyňyz ele, kaçan maktadyňyz ele, kaçan barktadyňyz ele. Özüňizdi özüňiz gatty kuçaktap sylaňyz. Men seni ýaşy görem, atyňyz menen aýtyp, men seni ýaşy görem Aýdyna, men seni süýem. Undan ary seni göz çoň igiliklerge jetebis. Undan ary men seni daim bağlaýym, barkdaýym. Sen bar, men bar, sen barsyň. Men seni hiç kaçan unutmaýmyn. Seni göz jaşaýt durçu en goz jaşy aldyda. Men seni undan ary baktyly bolam. Undan ary seni süýem, undan ary seni sylaýym, bağlaýym, barkdaýym. Şol malda özüňizge çeksiz işenim girgenin seziňiz. Emi o obrazda aldyňyzga garaý dagyn 1-2-3 kadam taşdaňyz. Şunçalyk özüňizge işengen, özüňizdi barktagan, bağlagan insan gatary aldyga garaý dagy 1-2-3 kadam taşdaňyz. Emi aldyňyzdy garap günden çygyp bara jatkanyn, şunçalyk çoň göçe, oşol göçede hiç bir insan jok. Siz jügürüp baratasız. Şunçalyk jeňil galygan maksadyňyzga garaý jügürüp bara jatasız. Her bir maksadyňyzga jetken saýyn şunçalyk baktylyllyk, özüňizge bolgan işenim, özüňizge süýü güçep jatkanyny seziňiz. Sizden goluňyzdan gelet işeniňiz. Emi elestetiňiz, siz başlagan jumuşuňyzdan aýagyna çygyp, siz maksat koýup, al maksatlarynyň baryna jetip jatkanyňyzdy. Ankeni sizde hazır özüňizge bolgan işenim, özüňizge bolgan süýü, özüňizge bolgan kabul aluw bar. Emi orduňyzda turup, şol sözdi aýdyňyz, men saga işenemin, sen goňundan bary gelet. Saga düýne işenbese dagы men saga işenemin. Seni göz sözsüz baktyly bolabys, sözsüz igilikde bolabys. Biz kalagan maksatlarga sözsüz jetebis. Tereň dem alabys, demiz çygarabys. Bir jol tereň dem alyp demiz çygaryp, akyryn gözüňizdi açabys. Aha. Aýymda kanday sezim boldy jassaňyzlar? Kimde kanday sezim boldy? Tunuk sezim deyt klasna. Aýymlar sizlerge tapşyrma, praktikany gaýradan jasaýbys. Buga çeýin berilgen tapşyrmalарды jasaýbys. Dagы da sizlerge goşumça dagы bir tapşyrma. Bugün желательно jasaňyzlar ankeni biz ne günde erteň menen şunday praktikalarda, sabaktарды ötöbüz dagы tapşyrmalar göýberdi. Jasanyp desek salonga barıp albaňyzlar, üýüňizde ele juwunup, taranyp, makiýaj goýup, прическа kılıp, elestetiňiz как будто birinji jolu nemege joluguşyga çygatganday. Как будто bu siz süýgen insan sizdi joluguşyga çakyryp jatganday daýardanasys, sululanasys.
Эч ким жок кезде күзгүнүн жанына келип, азыр биз көзүбүздү жумуп жасасак, бул нерсени сиз сырткы жашооңузда жасайсыз. Мен недавно жасадым. Бул сабакты, бул практиканы Марк Бартондун сабагында катышканымда берген. Я женщина деген. Ушунчалык мен өксүп ыйладым, ушунчалык кайгырдым, ыйладым. Андан соң мага ишеним келди. Көрсөм мен кайсыл бир жерде өзүмдү дагы да жоготуп койгон экенмин деп. Ошондон соң мен эч өзүмдү ыйлатпай, капа кылбай, өксүтпөй калдым. Дал ошондой эле сиздер дагы ушул нерсени жан дүйнөңүздөр менен берилип жасаңыздар. Туфли кийиңиздер. Мен дал ошентип жасаганмын. Прям мен кичинекейимде тотальный контролдо чоңойгонмун. Апам мени лямка кийдирбечү, кыска шортик кийгизбечү, кыска юбка кийгизбечү. Дал ошол маалда мен кыялданчумун, кандай апалар ушундай нерсеге уруксат берет экен деп. Билесиздер, мен айылдан эле чоңойгон кызмын. Айылда мен уруксат бергеним менен тигил айтат, тигил сөз кылат деген сыяктуу сөздөр менен мен ошол нерсени кыла алган эмесмин. Лямка көйнөк кийип, шпилька туфли кийип, анан мен өзүм менен өзүм свидание кылганмын. Күзгүгө барасыздар, күзгүгө барып, көзүңүздөргө карайсыздар, айтасыздар. Көрсө, мурунку жашоого барабыз, ушул малга чейин сиз кылып жүргөн. Көрсө, мен сени ыңгайлаштырып жүргөн экенмин башкаларга, көрсө мен сени ыйлаткан экенмин, капа кылган экенмин. Дал азыркы практикадагыдай эле жасайсыздар. Көрсө, мен сени өксүткөн экенмин, ыйлаткан экенмин, болбогон нерселерге кыйнаган экенмин, болбогон нерселерге жүрөгүңдү кыскан экенмин. Мындан ары мен сага сөз беремин, сен экөөбүз эмне максатка кааласак дагы ошол максаттарыбызга жетебиз. Мындан ары баштаган жумушубузду аягына чыгарабыз. Сен экөөбүз чоң ийгиликтерди багындырабыз. Мен сени жакшы көрөм деп, прям күзгүгө барып ушул практиканы жасайсыздар. Жасап бүткөн соң кандай сезимдер болду бөлүшөсүздөр. Айымдар, бүгүнкү сабак бүттү. Чатка кааласаңыздар, WhatsAppка, кааласаңыз Telegramга дароо 10 инсайтыңызды жазыңыз. Эмнени түшүндүңүз ушул сабактан, эмнелерди ала алдыңыз? Себеби сиз жазган кезде алган билимиңиз дагы сиңимдүү болот, дагы көп нерсени түшүнөсүз. Ошондуктан ар бириңиздер чатка 10 инсайтыңыздарды жазыңыздар. Тапшырмаларды аткарабыз, жазабыз жана бүгүнкү берилген практиканы кайра кайталайбыз. Барыңыздарга берекелүү күн, жемиштүү күн, позитивдүү күн каалаймын. Көп жумуштарыңыздарды бүтүрүп аласыздар буюрса, жаңы жашоого биринчи күнгө биринчи кадам. Барыңыздар, жакшы көрөм. Максаттарга, ийгиликтерге баарыбыз чогуу өтөбүз.